Россиядагы кыргыз кызды бычактаган адам кармалды. 5 февраль күнү Россиянын ички иштер министрлигинин Москва облусунун Красногар шаардык округунун башкармалыгынын полиция кызматкерлери Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү менен биргеликте 24 жаштагы Р.А.га бычак менен кол салган шектүү И.Р. аттуу жаранды кармашты. Кармалган адам 23 жаштагы И.Р. Кыргыз Республикасынын жараны болгон. Ал Павшина полиция бөлүмүнө жеткирилген. Ал кылмышын мойнуна алып, кызганыч кылмышка түрткү болгон деп билдиришти министрликтен. Эске сала кетсек, 24 жаштагы кыргыз кызга кол салуу 2 февраль күнү саат 15:28 Павшинский бульвар көчөсүндө орун алган. Алган жаратынан улам кыз ооруканага жаткырылган. Дарыгерлер анын абалын туруктуу деп баалап жатышат. Кийинчерээк интернетте окуяга күбө болгондор тарткан сүрөт пайда болду. Булак Назар Ньюс KG. Турсунай лагерде зордуктоого туш болдум. Шинжаңдан качып чыккан аялдар лагерде такай зордукталып, ур токмокко, кыйноого кабылышканын BBC-ге айтып беришти. АКШнын МАМ департаменти бул боюнча терең тынчсыздануусун билдирип, Бейжиңди айыптады. Турсунай Зияудун Кытайдын Шинжаң аймагындагы лагерде 9 ай камакта болгон. Бул убакыт ичинде бет капчан эркектер аны 3 жолу зордукташкан. Зияудунун айтымында түн ортосунда жарандык кийимчен адамдар бир аялды камерасы жок караңгы бөлмөгө алып кетишчү. Турсунай өз башынан өткөндөрдү эстегиси да келбейт. Ал зордуктоодон тышкары ур токмокко жана кыйноого кабылган. Ал эми Гүлзира Ауэлхан Турсунайда болгон аялдарды караңгы бөлмөгө даярдачу. Мен аялдардын кийимин чечип, колдорун кыймылдай албагандай кылып кишендеп, бөлмөгө калтырып кетчүмүн. Андан кийин тыштан бир Кытай жаран же полиция кызматкери кирчү. Мен эшиктин жанында унчукпай күтүп турчумун. Эркек бөлмөдөн чыккандан кийин аялды жуунуучу жайга алып барчумун деген уйгур келин. Анын ал убакта башка аргасы болбогонун кошумчалайт. Гүлзиранын айтымында кээ бир аялдар ал бөлмөдөн чыкпай калган учурлар болгон. Чыккандардан болсо башкаларга караңгы бөлмөдө эмне болгону тууралуу үн катпоону талап кылышчу. Ауэлхан лагердеги аялдар такай зордуктоого туш болушконун ырастады. Лагердеги мусулман аялдар дайыма зордукталып турганын, ал жакта Кытай тилинен сабак берип иштеген мугалим да бышыктады. Анын айтымында аялдарды зордуктоо маалында электроток менен кыйнашчу. Дагы бир окутуучу лагердеги полициячылар кезектешип 20 жаштагы кызды зордукташканына өзү күбө болгонун айтып берген. Маалым болгондой, Шинжаңдын Кунес деген аймагында жайгашкан лагерде аялдарды тукумсуз кылуу үчүн ар кандай медициналык эксперименттерди жасашчу. Ошондой эле аялдарды ар кандай дары-дармектерди ичүүгө жана анализ тапшырып турууга мажбурлашкан. Ар 15 күн сайын белгисиз бир вакцина сайып турушчу. Учурда Турсунай АКШда жашайт. Ал лагерден бошоноору менен Казакстанга качып чыккан. Ал жактан уйгур укук коргоо долбоорунун жардамы менен Кошмо Штаттарга чыгып кеткен. Турсунай баш калка алууга документтерин тапшырып койгон. Учурда ал Вашингтон шаарынын жакабелинде жергиликтүү уйгур аялдардын бириникинде турат. Булак Азаттык. Оштогу жаңы эл аралык аэропорттун курулушун Түркия каржылашы каралууда. Ош облусуна жаңы эл аралык аэропорт куруу көп жылдан бери айтылып келген убадалардын бири. Кара суунун Мад айылынан 10 гектар жер бөлүнүп, куруучу инвесторлор да табылган. Бирок белгисиз себептерден улам иш алдыга жылбай жаткан. 4 февраль өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Жарасул Абдыраимов долбоор менен жерине барып таанышты. Сүйлөшүүлөрдөн кийин жергиликтүү жетекчилер өкмөткө кайрадан сунуш киргизүүнү макулдашты. Анда айтылган маалыматка ылайык, буга чейин Ош аэропортун курууга кытайлык жеке компания кызыктарлыгын билдирген. Бирок аэропорт стратегиялык мааниге ээ болгондуктан аталган инвестордон баш тартууга туура келген. Учурда Түркия мамлекети тарабынан каржылоо сунушталып, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылат. Ош облусунда жаңы эл аралык аэропорт куруу стратегиялык жана экономикалык чоң мааниге ээ. Булак Чындык KG.